Бруцеллез – оорулуу малдан адамга жугуучу өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оору. Үй жаныбарларынын бардык түрлөрү бруцеллез менен оорушу мүмкүн. Кой, эчки, бодомал жана чочко сыяктуу бруцеллез менен ооруган жаныбарлар адам үчүн инфекциянын булагы болуп калышы мүмкүн. Бруцеллездин негизги жугуу жолдору контакттык, тамак-аш жана сейрек учурларда чаң болуп эсептелинет. Жаныбарлардын абортунда, төлдө, музоолоо учурунда адам коргонуу каражатсыз жана айры илгич сыяктуу аспаптарды колдонбостон жаныбарлар жана алардын суюктуктары менен байланышта болгондо, байланышуу аркылуу оору жуктуруп алуу тобокелдиги өзгөчө жогору. Тамак-аш аркылуу жугуу оорулуу малдан өндүрүлгөн азыктарды пайдалануудан келип чыгышы мүмкүн. Эң чоң коркунучту чийки сүт жана сүт азыктары, ычтак, каймак, айран, кымыз жана башкалар түзөт. Инфекциянын чаң аркылуу жугуу жолу жүн кыркууда, жүн жыйноодо, коро сарайларды тазалоодо, терилерди кайра иштетүүдө, малды союуда жана оорулуу малды багуу сыяктуу өндүрүш процесстеринде же алардан алынган азыктарды жана чийки заттарды кайра иштетүүдө берилүүсү ыктымал. Бруцеллез кантип пайда болот? Адатта бруцеллез ысытма, түнкү тердөө, чыйрыгуу, алсыздык, булчуңдардын жана муундардын оорушу сыяктуу симптомдорду пайда кылат. Оору таяныч кыймыл аппаратына, нерв, жүрөк, кан тамыр жана сийдик жыныс системасына таасирин тийгизип, өнөкөткө айланып, майыптыкка алып келет. Бруцеллезди кантип алдын алса болот? Бруцеллездин алдын алуу үчүн төмөнкүлөр керек. Малды союуда, кыркууда, багууда, туут маалында жана бычуу, козу музоолорун салдырууда резина кулгап, пленка халат, резина өтүк сыяктуу жеке коргонуу каражаттарын колдонуңуз. Мал жаныбарларды багууда атайын шаймандарды, айрыларды, илгичтерди колдонуңуз. Мал жаныбарларга кам көргөндөн жана мал тейлегенден соң колуңузду жакшылап жууп, дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуңуз. Бышырылган сүттү гана ичиңиз. Сүт азыктарын кайнатылган сүттөн гана даярдаңыз. Жылына 2 жолу бодомалды ооруга каршы текшертиңиз. Ветеринардык дарыгердин сунуштарын аткарып, бруцеллез менен ооруган малды ветеринардын көзөмөлүндө союу керек. Айыл чарба жаныбарларын бруцеллезга каршы эмдетиңиз. Малда бруцеллез оорусунун жок болушу адамда да аталган оорунун жоктугуна кепилдик берерин унутпаңыз.